экинчи искусство болду деген суроо экен, биринчи суроо. Маданият кызматкерлери Бакаевди Талас район талашчылары баштаган ушу маданият кызматкерлер кирип баштады. Экзамен болуп атат, көрдүлөр өзүңөр. Кудай буюрса дайындыгыбыз жакшы эле. Башында биздин мэрия астында оркестрди көрсөттүк. Аны ойлоп атам, биздин маданият кызматкерлери 100% ушу бүгүнкү аттестациядан өтөттүк. Муунга мурас катары сакталып келе жаткан элдик ырлар, учкул сөздөр, макал лакаптар, элдик ооз-эки сөздөр, ошондой эле манасчылар айтып келаткан. Иштегенине 5 жыл болду. Биздин мамлекеттик аттестация аябай чынчыл, жакшы деңгээлде өтүп атат. Буюрса жаңы эле кирип чыктык, эң сонун. Кылган эмгектер кандай, кайсы эмеде болуп калды, көптөн бери аттестация болду дейт экен. Анан эми биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен баардык министрликтерде аттестация өтүп жатат. Биздин министрибиз Алтынбек Аскарович дагы өзүнүн буйруктарын чыгарып, Бишкек шаарында аттестациялар өттү. Азыр Чүй областы өтүп, эми кезек Талас областында жүрүп атат. Биздин маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлигинин кызматкерлери биринчи очередь маданияттуу, искусствону жакшы билген, маданиятты абдан түшүнгөн, тарыхый маданий биздин мурастарыбыздын баардыгын сактап билген кызматкерлер иштеш керек. Ошондо гана бизде өнүк өсүү болот. Анан биз ошол эле аттестация менен бирге ошол мекемелерибиздин акыбалдарын көрүп атабыз. Клубдар кандай, китепканалар кандай, музейлер кандай, театр эмелерибиз кандай, ошолорду да көрүп, анан биринчи министрликте баардык общий республика боюнча жыйынтык чыгарганда кайсы жерде кандай эмелер бар, проблемалар бар, кандай жакшы жетишкендиктер бар. Анан жакшы иштеп аткандарды кызматтан көтөргөнгө сунуштайбыз. Начар иштеп аткандарды мындай бир срок берип, 6 айга эмес менен эметебиз. Анан жанагы квалификационный требованиясына туура келбегендерди же давай тез окуп 6 айдын ичинде билимиңди жогорулат дейбиз. Бирок анын билими жок болгону менен көп жылдан бери 10-20 жылдан бери абдан жакшы иштеп маданиятка чоң үзүрүн көрсөтүп тиги кызматкерлер бар экен. Аларды дагы сунуштап атабыз, эми окуп кичине дипломдордун алганга аракет кылабыз. Болбосо жаштарды өзүңүздөргө тартып, тарбиялап, жаштарга орундарды берип, өзүңүздөр дагы башка мындай ылайыктуу туура жумушка келип бирге иштеши керек. То есть биз жакшы көп эмелерди бул аттестация жөнүндө келип, анан кийин экзамен алып, анан жана билеттеги эки суроого жооп берип, анан кыйын экенсиң же начар экенсиң деген эмес. Кеп аны бизде комиссия абдан чоң, 13-14 киши бияктан да кошулду. Биздин Талас областтык президенти Атай бөлүм башчысы да кошулуп отурат. Ошону менен бирге баардык жагынан баардык тарабынан карап атабыз.